Спорттук Оскар сыйлыктары 2018. Эсиңиздерде болсо, былтыр тамашалуу түрдө кыргыз спортчуларына башкы ролдорду ыйгарып, ал эми алардын таймаштарын кино тасмага салыштырган элек. Быйыл да мындай саамалыкты улантып, жаңы каармандарды жараттык. Жылдын куткаруучусу Бөлтүрүк. Спорттук Оскар сыйлыктары 2018-де Бөлтүрүк аттуу аргымак ач берет. Бул жаныбардын аткаруусундагы чеберчиликти Голливудтун каскадерлору айлап жүрүп тарта албас эле. Ал өткөн жылы өзгөчө сейф жасады. 31 август эгемендик күнүнө карата Көкбөрү боюнча республикалык мелдештин алкагында Бакубат жана Алыкул командалары күч сынашкан. Чү дегенде эле Бакубат 2-0 эсебинде алдыга озуп, 15-мүнөттө Астаркул Табышев 3-чү улактын сүрөтүн тартмакчы болот. Бирок ал Тайгазанга жакындап, улакты ыргыта бергенде артынан кууп жетип келген Алмаз Жапаевдин башкаруусундагы Бөлтүрүк Тайгазандан секирип өтүп, улакты алдыңкы буттары менен тээп чыгарып келет. Манассага керемет. Оюнда Алыкул командасы 6-0 эсебинде жеңилүү ызасын тартса да, Бөлтүрүк ал күнү тарыхта калды. Жылдын кайтуусу Улан Касымбеков. Кикбокс боюнча дүйнө чемпиону, ырчы жана жөн гана жөнөкөй жигит Улан Касымбеков бул жылы спортко кайтып келди. Ал кабылган кырдаал трагедиялык көрүнүштү сүрөттөгөн тасмага окшош. Спортчу көзүнө жасалган операциядан соң 1 жыл спортту унутушу керек эле. Бирок ал спортсуз 5 ай гана чыдай алды. Чынында көздөрүнөн жаракат алуусу Уландын спорттук карьерасында эле эмес, жашоосунда да чоң сыноо болду. Эң башкысы, ал сынып калган жок. Сенден чоң ийгиликтерди күтөбүз. Ден соолугуң чың болсун. Жылдын эрдиги Кубаныч Айбек уулу. Жаш дзюдо чеберибиз Кубаныч Айбек уулу үчүн Багам аралдарында өткөн дүйнө чемпионаты унутулгус болду. Ал жарым финалдын жолдомосу үчүн монгол балбаны Ядам Сурен их монгол менен кармашып жатып, акырегин сындырып алат. Тагдырдын мындай сыноосуна бек туруп, ата-андашын таза чаап, жеңишке жетишет. Бирок дарыгерлер андан ары чемпиондук үчүн күрөштү улантуусуна уруксаат бербей, мекендешибиз 5-орун менен чектелүүгө аргасыз болду. Балким кырсык болбогондо чемпион болот беле, эмнеси болсо да азаматсың Куба. Чоң жеңиштериң алдыда. Жылдын эркеги Талас Бегалиев. 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында эл күткөн сюжет орун албай калды. Казак көкпарчылары менен кыргыз улакчыларынын беттеши кайрадан ишке ашкан жок. Анткени казак бауырдастар Өзбекстан курама командасына атайын утулуп берген. Мындай ойду карманып, абдан нааразы болгондордун катарында Талас Бегалиев да бар. Башкалардан айырмаланып, Талас мырза жөн гана кейип калбастан, казак туугандарын токтотуп алып, баарын бетине айтканы бул чыныгы эркектик сапат десек жаңылышпайбыз. Не дейбиз? Кыргыз бул намысты баарынан жогору койгон эл. А Талас мырза кыргыз жигити. Калганын видеодон көрүп алыңыз. Эркекче кылбай койдуңарбы? Эркекче ойносоңор болмокпу? Былтыр жакшынакай барып силерди сыйлап бергенбиз, ойноп бергенбиз. Бүт правилаңарга макул болуп ойноп бергенбиз былтыр. Астанага мен баргам былтыр. Жакшынакай бардыгына макул болуп. Кандай болду? Кандай болду? Баарына чыдап ойнодукпу? Эркекче болсоңчу. Эмне андай кылбай койдуңар? Колумуздан келгенин иштедик. Сиздер дуга кылыңыздар. Дуга жасадык силердин иштегениңерди. Встреча кылып койбойсуңар бе, Мержан? Ойноп койбойсуңар бе, намыс деген барбы силер? Бул спорт. Жылдын окуясы Валентина Шевченконун чемпиондугу. Тасмаларда отко түшүп, сууга акса да, башкы каарман акыры бет дегенине жетип тынат эмеспи? Валентина Шевченконун чемпиондук курду тагынганга чейинки жолу дал ушундай болду. Анын UFC'нин чемпиондук курун тагынуусу эртели кеч ишке ашмак. Жана бул окуя жылы отуруп акыры 8 декабрда Канадада өткөн UFC 231де орун алды. Муну менен Валя кыргыз тайбокс мектебин бүт дүйнөгө даңазалап, тарыхты жазды. Статистикага кайрылсак, сары кызыбыз аталган абройлуу уюмда КМШ өлкөлөрүнөн чыккан 3-чү чемпион болсо, Хабиб Нурмагомедов менен Андрей Орловскийден кийин. Ал эми айымдар арасында азырынча жалгыз болуп турат. Биз сени менен сыймыктанабыз. Таттуу түгөйлөр. Эми кызыл килемден кызынын колун кыса кармаган спортчулар тууралуу сөз кылабыз. Sports Awards спортчуларга дем күч берип, даңазалоо менен гана чектелбестен, бактыларын табууга да себепчи болуп келет. Алсак Sports Awards 2014-тө самбочу Жаныбек Аматов кызыл килемден Назира аттуу айым менен өткөн. Мындан 2 жыл мурун алар баш кошуп, учурда Ширин кыздын ата-энелери. Ошол эле жылы кикбоксчу Авазбек Аманбеков сүйлөшкөн кызы Айнура менен келген.
берилген. Бул түгөйлөр мындан бир нече ай мурун үй бүлө куруп, турмуш жолуна аттанышты. Спортчуларды машыгууга узатып, тер жыттанган спорттук күрмөлөрүн жууп, туура тамактанууга көмөкчү болгон жубайлары бар болсун демекчибиз. Sports Awards-тун уюштуруучулары сиздерге бийик жеңиштерди каалап, үй бүлө түркүгү бекем болсун деген гана тилекти айтат. Мыкты режиссер, Топ Спорт KG. Спорттук Оскар 2018 сыйлыктарын мыкты режиссер номинациясы жаап берет. Ооба, бул жагынан окуя трагедия жанрындагы тасмадагыдай өнүгүп баратат. 5 жылдан бери атамекендик эр азаматтарыбызга жакшы майрам тартуулап, мамлекет кылбаган саамалыкты колго алып келебиз. Бирок бул чакан эмгегибиз жогору жактын көңүл жаздымында калып келет. Ага биз капа деле эмеспиз жана анын айынан токтоп да калбайбыз. Болгону атка минерлерибиз атамекендик спортту өнүктүрүүдө да бизге үзөңгүлөш болсо деген тилек. Чынында биздин жасаганыбыз кандайдыр бир сыйлык же кагаз үчүн эмес, кыргыздын намысын коргогон эр азаматтарыбызды колдоо, алардын кубанычы биз үчүн чоң сыйлык жана сыймык.